algérien dans les années 90. Дүйнөдө эмне кеп? Дүйнө бүгүн жана эртең. Булардын баарын угармандарга кабардар кылган Дүйнө дүбүртү программасы. Программасын отасың. Бүгүнкү программабыз аябай кызыктуу. Биз дүйнөлүк экономика, эл аралык мамиле боюнча чоң талкуу жүргүзөбүз. Студиябызда Кыргыз Республикасы белгилүү экономист, профессор, экономика илиминин доктору Гураз Жолбердиевич Жапаров. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Сизге чоң рахмат, убакыт тауып бизге мындай дүйнөлүк экономика боюнча, эл аралык мамиле боюнча кандай негизги көйгөйлөр бар, чоң багыттар бар депчи. Анан Гураз Жолбердиевич, мындай биринчи суроо да. Бүгүнкү күндө биз көрүп атабыз, дүйнөлүк экономикада аябай жаңы багыттар болуп атат, трендтер дегендейчи. Анан кээ бир экономисттер дүйнөлүк мындай агентстволор айтып атышат, мындай аябай жакшы эмес экономика боюнча. Алардын 2020-жылга 3,2% экен да, мындай ВВПнын росту болуш керек дейт. Бирок 2,2. Анан көп айтып атат, бул Украинада болгон согуш, Кытай менен Америка Кошмо Штаттарынын мындай соода согушу. Анан санкция киргизди. Сиз ошого кошуласызбы же кошулбайсызбы? Рахмат. Эдил мырза, сурооңузга. Эми бул азыркы сиз берген суроо негизи жалпысынан эле эл оозунда жүргөн мындайча айтканда суроолор. Бардык дүйнөлүк багыт ошого байланыштуу. Биз билебиз, тиги согуш башталгандан бери дүйнө экиге бөлүнүп калды десек болот. Бул Запад, анан мындайча айтканда Россия жана Кытай, бүгүнкү күнү Индияны да айтып атышат, бирок дүйнөлүк көбүнчө агентстволор, дүйнөлүк банк, Bloomberg, бүгүн дагы РБКны да карап көрдүм, бул орустардын агентствосы, мындай көбүрөөк прогнозго жакыныраак, тагараак берчү агентстволордуку. Жылдын башында где-то 3,5 чейин берип аткан, дүйнөлүк ички дүң продукциянын өсүшүнүн 3,5 чейин берип аткан, бүгүн 2,2 чейин түштү. Мындан ылдый да болуп кетиши мүмкүн. Азыр эми ошо баардыгы көз каранды болуп атат да, бул орустар менен Украина жана Европа кандай болот да. Эми бул жерден конкреттүү түрдө маселени айта кетсек, бул жерде эки чоң маселе турат да. Азык-түлүк коопсуздугу, анан энергетикалык коопсуздук да. Эгерде биз баягы жалпысынан албасак да, энергетикалык кризис бул газга байланыштуу. Азыр жаңы эле угуп атабыз. Европадан бир газопроводдун давлениясы түшүп кетип, бүгүнкү күнү Германия, Дания менен дагы бир мамлекетти тарабында ушундай болуп атат, давление түшүп кетти. Неме кандай болот деп. Биздин байкашыбызча, өзүңүз деле байкап атсаңар керек, кран бузулду же техникалык ремонт болду жана газопроводдорду дегенде Европанын ичиндеги рыногунда газга баа өсүп кетип атат да. Дайыма ошого көз каранды болуп, баягы спекулятивдик компоненттер бар. Эми бул дүйнөлүк тенденцияда мындайлар бар да. Анан эми көбүнчөсү дагы бир сыйра айтып коеюн, Украина менен Орусиянын ортосундагы согуш кайсы нукка кетет, качан токтойт, эмне болот, дүйнөдөгү дегеле орустарга санкция алынабы, алынбайбы деген маселелер бар да. Бирок ошол эле учурда айтып коюш керек, азык-түлүк жана энергетикалык коопсуздук боюнча ушундай аябай мындай чырмалыштуу маселелер бар да. Аябай чаташ мындай бир келип эле кел силер буларды кылалы же мындай кылалы деп чечип коюш оңой эмес да.
Ошон үчүн биякта мындай фундаментально караш керек болуп атат да, мындай фундаменталдуу Бул карап. сиз айткандай дүйнөлүк кризиске алып барабы же алып барбайбы? Баягы өткөндө тиги буудай маселеси чыгып, Украинадагы ушу буудай боюнча эң бир чоң экспортторчу мамлекеттин бири болуп атпайбы? Ошондо чыгарып атканда дагы бир карама каршы маалыматтар чыгып кетти. Анткени көбүнчөсү ошо өнүгүп аткан мамлекеттерге же артта калган мамлекеттерге багытталган буудай дегендер Европага кирип кетти, тиги кедей мамлекеттерге жетпей калды деген маселелер. Негизги Африкага. Негизи ушундай маселелер чыкты да. Бирок дагы бир нерсени айтып коюшум керек. Быйыл ушул айыл чарба тармагында көбүн эсе эми СНГ мамлекеттерин алсак, буудайдын мындайча айтканда түшүмү ошол эле Казакстан, Россия да көп эле болду да. Бирок эми Украинаны эске алганда, Украина бүгүнкү күнү согушуп атат. Алар буудай жыйнаган жок да, мындайча айтканда. Согуш болуп атса. Согуш болуп атса көп компонент ушундай дефициттүү болот. Ошон үчүн бүгүнкү күнү дүйнөлүк бир азык түлүк маселелер пайда болушу мүмкүн да. Мунун үстүнө дагы энергетикалык маселелер кошулат. Бул Батыш Европага тиешелүү. Ушул эки компоненттин негизинде чоң бир маселелер болуш керек. Анан дагы бир экологдордун бир эмеси бар, прогнозу бар. Быйыл кыш катуу болот деп айтып атышат. Ошон үчүн дүйнөлүк ички дүң продукция кандайдыр бир деңгээлде 2023-кө чейин дагы түшөт го деп ойлоп атабыз да. Бул коркунучтар барбы же Кыргызстан үчүн башка мамлекеттерде мына Орто Азияда болгон? Коркунучтар эми биздин Кыргызстан үчүн же болбосо Орто Азиялык мамлекеттер үчүн эми мисалы биз энергия жагынан алсак, мисалы ошол эле күйүүчү майлар жагынан алсак, биз эми орустардан алабыз же казактардан алабыз. Газды болсо дагы бул анча мынча Өзбекстандан алабыз, калганын көбүн эсе эле тиги Россиянын компанияларынан алабыз, Казакстандан алабыз. Кудайга шүгүр тиги биздин Токтогул КЭСинде бүгүнкү күнү акыркы менин маалыматым боюнча бир 13 миллиард кубтан ашып турат. Кыштан чыгабыз деген, жакшы мындай тыңыраак чыгабыз деген маселе бар. Бирок маселенин эң негизгиси бул баага келип такалат да. Кайсы баа менен, кандай баа болот? Баары эле бар, бирок ошол бааны кандай көтөрөбүз? Биз Аны көтөрүш керекпи? Бул социалдык жагынан аябай коркунучтуу. Ошол кымбат болобу же арзан болобу? Же ушинтип акырын-акырындан инфляция басымдуулук кылып келип, анан элдин чөнтөгүнө кандай тиет деген маселе да. Баягы Кыргызстанда ушул анткени биз өзүбүздү газ менен да камсыздай албайбыз, баягы күйүүчү май менен да камсыздай албайбыз. Мындайча айтканда анча мынча дагы буудай, азык түлүк кээ бир продукциялар менен дагы камсыздай албайбыз. Ошон үчүн бүгүнкү күнү өкмөт жана башка мамлекеттик органдар бул тарабынан ошо баасына, өзгөчө баасына көңүл буруп, ошо кандай кылабыз деген бир конкреттүү түрдө бир программалар болуш керек да. Сиз айтып бердиңер, мына Европада, бириккен Европада чоң көйгөй маселе болуп атат да быйыл. Газ боюнча, электроэнергия, блокаут болуп атат да. Андан көп саясатчылар айтып атат, бул Орусиянын мамлекети, Орусиянын бийлиги атайын жасап атышат, кысымга салып, санкцияны алып ташсын депчи. Мына санкциянын таасири барбы Орусиянын экономикасына, дүйнөлүк экономикасына же жокпу? Орустун эксперттерин карап койсо, өкмөтүн карап койсо, айтышат, бул санкция бизге
Биз уже көнүп калдык, уже өзүнчө бир адаптация болуп калдык. Биз башка жакка эметпейбиз, бизге эчтеке болбойт депчи, зыян тийбейт депчи. Сиз кандай билесиз ойсуз? Эми бул жерден жана мен айтпадым, бир фундаменталдуу нерсеге келип токтошубуз керек болуп атат да. Анткени көбүнесин баягы үстүртөн бизге көзгө көрүнгөн, кулакка угулган нерселерди бүгүнкү күнү айтып жүрөбүз да. Бирок ошол эле учурда бул фундаменталдуу нерсенин эң негизгиси бул бүгүнкү күнү рынок экономикасынын структурасы, рынок экономиканын закондору иштеп атабы же иштеген жокпу? Же баягы биздин классиктерди Кейнс, Адам Смит жана башкаларды кайра карап, кайра башкача оңдоп чыгышыбыз керекпи? Ошол эле акча кредиттик саясатын, мисалы ФРС деп коет Американыкын. Деги эле ушул багытта, мындайча айтканда теориялык жагы биз каяка кетип баратабыз негизи. Ана теория жагын айта алабызбы каяка? Ушу бүгүнкү күнү жана санкциялар кээ бир учурда, мисалы ошол эле орустардын көп акчаларын банктарда мындайча айтканда тоңдуруп коюшту, мындайча айтканда уурдап алышты да. Токтотуп коюшту да. Токтотуп коюшту да, булар тигинтет деп. Ошол эле учурда ушундай бир чырмалыштуу нерселер болуп атат да, баягы негизги жалпы кийинки мындайча айтканда эки нерсе бар эле да. Буга чейин мисалы аякы конференцияда бир Ямайская конференция, бул акча кредиттик саясаты боюнча деги эле экономика, дүйнөлүк экономика каяка жүрүш керек эле деген бар эле да. Анан алтын стандартын алып койгондон кийин эле ошо Ямайский конференцияга келип, өзүңөр билесиңер, 70-жылдары алтын стандартын Америка биринчи алып салган. Анан бүгүнкү күнү көбүнчө учурда, мисалы ошол эле Америка Кошмо Штаттын оппоненттери, ошол эле Кытай, Россия, башка мамлекеттер, силер акчанын жөлүнөчүн мындайча айтканда чаптап атасыңар, ал акчанын артында эчтеке жок деп, ушундай багыттагы экономисттер бар. Жок, бүгүнкү күндө ушул экономикалык жүрүм-турум, ушул экономикалык система, дүйнөлүк экономикалык система иштеп атат. Бирок кандайдыр бир жакшыртыш керек деген дагы маселелер бар. Ошон үчүн мен оюмча бүгүнкү күнү, конечно, азыр эртең эле бир чогулуп алып эле келгиле эмне кылабыз дегендей бир ой боло калат деп ойлобойм. Бирок ошонун бир площадкасы бар эле да, бул Давостук конференция. Давос жылына болот, январда болот Давостук конференцияда. Ошол барып илгери экономикалыктан келип эле бир маалда эле бүгүнкү күнү бул акыркы 2-3 жылда эми пандемияга чейинки деп коелучу, бул саясий болуп калды да. Дагы экономикалык фундаменталдуу көз караштар көп каралбай калды да. Саясаты көбүрөөк болуп калды да. Саясаты кайсы жагы? Эми саясат ар бир чоң мамлекет келип эле мындай кылабыз, тигиндей кылабыз деп, мындайча айтканда кандай десем, диктовать эткенсип калды да. Дүйнө жүзүнө мындай болсо биз ушундай кылып атабыз деп. Деги эле бүгүнкү күнү биз элдер бөлүп атпайбы, мисалы биринчи орунда, экинчи орунда, үчүнчү орунда бул мамлекет деп, мисалы Америка биринчи экономика, Кытай экинчи экономика, же Кытай биринчи, экинчи экономика деп ушинтип келип атышат да. Бирок негизинен ушул дүйнөлүк система, деги эле экономикалык системаны теориясын, жаңы теориялар бүгүнкү күнү жана цифровизация жана башка бул инструменттер да, биз айтып атканчы. Анан ошого эле окшош, мисалы альтернатива катары, мисалы мындай электрондук акча чыгып атат, биткоин деп атабыз,
бирок булар бүгүнкү күнү мындай толук кандуу фиатный акчаларды, то есть кадимки акчаларды мындай басып кете элек. Бирок бара бара менин оюмча ошого барабыз го деп ойлоп атам да. Ал бул дүйнөлүк процесстен көз каранды да. Бул анда багыт байка болот экен, э? Багыт менин оюмча ушу электрондук жана цифралык мындайча айтканда акчага да, экономикага да өтөбүз да. Эми реальный экономиканы эч ким эч жака кетире албайт. Баары нан жешибиз керек, эт жешибиз керек дегендей. Бирок негизинен ушул багытка барабыз да. Ошон үчүн мен көп эле айтып жүрөм, ушул багытта биз катуураак иштесек жакшы болот эле. Мисалы, кошуналардан да калып баратабыз. Ушуну тез алдыга жылдырыш керек да. Азыр мындай дагы кээ бир адистер айтып атат, бүгүнкү күндө согуш болуп атат, туурабы? Анан кээ бир айтып атат, бул аябай көп атаандашуу, геосаясаттык атаандашуу болуп атат, туурабы? Ачык айтып көрсөң, мына Бириккен Батыш мамлекеттер, Орусия, Кытай, башка мамлекеттер чындыгын айтып геосаясат атаандашуу болуп атат. Анан алар адистер айтып атат, бүгүнкү күндө жашыл экономика, креативдүү экономика, башка экономикага айтпадыбы, токтоп калды, алардын багыты болбой калды. Ошон үчүн кайрадан биз эски экономикага баратабыз депчи. Биз көрүп атабыз, Германия болот, башка мамлекеттер болот. Бул эмне? Бул өзүнчө трендпи же убактылуу эле? Жалпысынан мындай караганда баягы бүгүнкү күнү эми саясат, ар бир саясат, орусча айтканда экономика — это сконцентрированное выражение политики деген бар го. Анын любой саясат идеология жагынан болобу, каяк жагынан болобу, ошол ар бир согуш ошол бир эң биринчиден бүгүнкү күндө ушул бир ресурстарга да, ресурстар үчүн болуп атат да. Анан адамдын ой жүгүртүүсү боюнча да, ар бир адам ошол кандай көз карайт, анан кимге көз каранды. Азыр мурдагы биз сиз экөөбүз окуп жүргөн капитализм, социализм болбой калды, бирок ошо жалаң эле капитализм болуп калган сыяктуу болуп атпайбы, 30 жылдан ашты. 30 жылдан ашты капитализм, бирок альтернатива жок да. Альтернатива кандай болуш керек дегенде дагы мындай Альтернатива барбы? Жок, эми ошо теория жагынан барбы? Айтайын деп атпайбы ошо. Эми альтернативаны алсак, рынок экономикасына бүгүнкү күнү Кейнстин бир жакшы сөзү бар. Рынок экономикасы бул акмак, бирок мындан башка эчтеке жок дегендейчи. Черчилль демократия жөнүндө айткандай ошо. Бүгүнкү күндө ошо Кейнс ошондой дегенде, бирок маселе мындай мен айтып жүрөм да, эми социалдык рынок экономикасы бар да. Бүгүнкү жаңы капитализм же болбосо жаңы капитал деген эмгектер бар ушул багыттардачы. Бүгүнкү күнү мурдагы Карл Маркстын капиталдан кийинки чыккан дагы жаңы капитал деген китеп бар. Азыр авторун эсимен чыгып кетти. Жаңы жазганбы? Жаңы эми бүгүнкү көчөк эмес, эми бир 4-5 жыл болуп калды, может андан узагыраак. Эң көп сатылган китептердин бири болуп. Негизги идеясы эмнеде? Ошо негизги идеясы ушу социалдык экономика да. Баягы мамлекеттин байлыгын биз баарыбыз чогултуп, салык төлөп чогултуп атпайбызбы? Ошону Элдин багыты деп. Элдин байлыгын ошону туура бөлүштүрүү. Анан ушак жагынан келгенде эмгек акы кандай төлөнөт? Баягы капиталдын нугунда, бирок бул кичине башкачараак берген да. Бүгүнкү күнү биздики дүйнө жүзүндө мындайча айтканда корпоративный экономика болуп калды да. То есть корпорациялар башкарып калды да. ТНК деп коюшат го? Транснационалдык ошо компаниялар, корпорациялар или компаниялар. Неге андай болуп калды? Бул ар бир ТНКнын артынан мамлекеттер турат да.
ошо мамлекеттер ошол крупный компанияларды же ошол экономикалык багытты монополия кылгысы келет да. Мисалы орустарда ошол эле Газпром монополия, тиги социалдык тармак же коммуникацияларда мисалы америкалык компаниялар, дагы кытайлык компаниялар бар, чоң крупный. Деги эле ошо Германия мисалы алар баягы өзлөрүнүн мындайча айтканда рыноктогу өзлөрүнүн мындай нишасы бар да, өзлөрүнүн мындай уже мындайча айтканда бу меники, буяка келбе, ушака келсең кирбейм сени деп уже көптөн бери эле ушинтип койушкан. Ар бир өзүнүн аянты бар, бүттү. Ушу меники. Башка жакка кире албайсың. Кандай болсо дагы депчи. А жаңы мен жанагы айтып аткан бир жаңы бир идея болсо эч ким баягы эми эч ким ойлоп таба элек деген сөз, конечно, может ошондон алсыраак болормун, бирок все-таки айтып коеюн. Ушундай жаңы экономикалык багыттарды алып, сиз айтып кеткен креативдик экономика же жашыл экономика деп атпайсыңарбы? Ошолорго барат, бирок бул ошо 10дон 1, может андан да аз да. Ал барып мынтип оталып баргычак убакытта бирок тамак ичип, кийинип, жумуш жорунду камсыздаш бүгүн керек болуп атпайбы бизге? Реалдуу экономика керек, да? Реалдуу экономика. Жана мен айтып аткан фундаменталдуу неме Бреттон-Вудская конференция дегенди билесиңер да? Ошо алтын стандартын алып койбоду беле? Ошо бүгүнкү күнү кээ бир экономисттер Бреттон-Вуд 2 деп атат да, то есть алтын стандарттын кайра кирели деген Пикирлер айтат экен эмес? Пикирлер бар. Ал керекпи жаңы кайрадан киргизип алтынса же кереги жок? Эми керекпи, кереги жокпу бүгүнкү күнү чөйрөдө, менин оюмча чөйрөдө самом деле ар бир акча өзүнүн артында бир нерсе туруш керек да. Жүлүнө кагаз болбош керек да. Буюмдар болуш керек, же капитал бирдеме болуш керек, же ресурстар болуш керек. Ямайский конференцияда баягы ички дүң продукцияга анан активтерге кошулуп калбады беле. Бүгүнкү күнү алар деле бар, бирок мындайча эсептеп келгенде доминирующий болуп доллар болуп калбады эми. Доллар, евро болуп калды. Кээ бир учурда фунт стерлинг бар. Бүгүнкү күнү иена кошулуп кетти, резервдик валюта болуп, иена деген юань. Жанагы башка где-то ушундай нерселер бар да. Анан Кыргызстан эми биздин ички дүң продукциябыз бир 8 миллиардтын тегерегиндеги мамлекетпиз. Дүйнөлүк деңгээлде айтканда биз орточо компаниябыз да. Орточо компаниябыз Кыргызстанчы. 8 миллиард. Ошол эле Швейцарияныкы примерно 240 миллиард да. Мисалы алсак да. Анан ушул ички дүң продукцияны кандай өндүрөбүз? Өндүргөндө дагы биздин экономикабыз баягы социализмдин чыга элек көп мындайча айтканда багыттарыбыз бар да. Мисалы айыл чарба социализмден чыга элек, соода садык эле болбосо. Соц тармактары көбү го? Соода садык айыл чарбаны өстүрүп алып эле сатып ийген эле жагыбыз баягы капитализм болбосо, бер жагы айдап иштетүү жана башка мындайча айтканда инфраструктурасы, рынок инфраструктурасы жок эсе да. Акча кредиттик саясатыбыз деле. Билим берүү системасында да ошондой, медицинада бар эле. Ошо баягы акчага келгенде эле муну сатыш кымбатыраак, сатыш арзаныраак алып, кымбатыраак сатыш керек эле деген деңгээлдейбиз да. Ошон үчүн ушуну бир формировать этип келгиле деп, муну көбүнчөсү айтат, эволюционный путем келиш керек. Эволюция менен деп. Эми эволюционный путем келсек, анда бизге дагы 200 жыл керек да. Бүгүнкү Германиянын же Франциянын деңгээлине жетиш үчүн 200 жыл керек да. Экөөбүз эми 200 жылды күтпөй эле эртең эле бүрсү күнү тезирээк болсо
хотя бы багытын көрүп алалычы, каяка барабыз деген маселе жаралып атпайбы? Эмне тоскоолдук болуп атат? Эмне? Бул менталитет, бул тарых, же маданият, эмне үчүн? Бул жерден ошо мен жана айтып кетпедимби? Эки күрөш болуп атпайбы? Эки күрөш, мисалы социализм жоголуп кетти, как таковой, анын үстүнө Кытай же Вьетнам же мисалы Северный Корея идеологиясын кармап турат, кичине, мындайчы. Ичип жегенге келгенде эле рыночный экономика болуп калып атат да, бирок идеология. Бүгүнкү күнү ушул борьба за разум, за умы да, мындайча айтканда, бүгүнкү күнү ушул идеология үчүн согуш болуп атат да. Идеология эми баягы бул баягы мындай фундаментально айткандай материализм менен идеализм или как деп мен ушундай компоновать этип берейинчи. Ушул эки компоненттин согушу болуп атат да бүгүнчү. Биз ким жакшы жашайт, кимге көбүрөөк удобство болуш керекпи же болбосо бир кандай бир башкача бир руханий нукка түшөбүзбү деп. Анын ошонун ичине жанагы сиз айткан демократия, рынок экономикасы жана башка деген булар инструмент кылып алып анан ушуну иштетсе болот да. Ушуну согушуп атат. Батыш мамлекеттер ошондой иштетет го, иштетип атат, согушуп атат, анан кээ бирөө моюн берип атат, кээ бирөө моюн бербей атат. Ушинтип атабыз да, бирок баягы мындай бир четко экиге бөлүнгөн компонент жок да азыр баягы мындайча айтканда башкаруу хаос болуп атабы же башкара албаган хаос болуп атабы же может башкарып аткан хаос болуп атабы, пока ушундай да. Сиз түшүндүм, Гурас мырза, мындай суроо да сизге. Сиз айтып кеттиңер, бул же таза капитализм болуш керек, же социализм болуш керек, туурабы? Биз орто жолдо турабыз да, трансформация болот делек да. Анда мындай суроо сизге да. Кыргызстан, кыргыз эл үчүн таза капитализм түшсө, чыдай алабы же чыдай албайбы? Же бизге сөзсүз мындай скандинавский деген капитализм бар да, социалдык жагына кепилдик болуш керек. Анда Кыргыздын менталитетине кирет депчи. Бизге таза капитализм болот. Мындай бул да маданият да. Бат менен өткөрбөйт да. Анда биз эмне кандай кылыш керекпиз? Таза капитализмге кетиш керекпиз, демократия. Таза капитализм болсо өзүңүз билесиз. Салыгын төлөш керек, баары мыйзам сөзсүз баарын аткарыш керек, туурабы? Бирок эч кысага эч ким мамлекет же башка жардам бербейт. Бул мындай өзүнчө бир тапсаң таптың, таппасаң өзүң бил депчи. Анан биз мындай Швеция, Дания, Норвегияны билип атпайбызбы? Алар да мындай шведский социализм деп коет да, туурабы? Алардын салыгы чоң, 50%, 60% төлөйт, бирок мектеп, медицина болобу башка бул бекер. Ошондо биз кандай кайсы жолго түшүш керекпиз? Мен дагы бир сыйра айтып коеюн, ошо социалдык рынок экономикасы дегенди түзөлдү деп атпайбызбы, бирок ошого жетиш үчүн элдин аң сезими биринчи өстүрүшүбүз керек да, элдин аң сезими. Элдин аң сезими дегенге келгенде кандай? Силер билесиз, бул жакын арада эле мисалы салыкты ККМ боюнча маселе чыкты, салык төлөгүлө, антигинт минткиле десе эле биздин Каршы чыгып атпайбы? жөнөкөй кишилер болобу же чоңураак болобу, орто бизнес болобу, эле чоң бизнес болобу, баары эле каршы, мындайча айтканда диверсия жасайт да. Анан ошол эле учурда мамлекеттен сурайт да, эмнеге жолубуз начар, эмне үчүн врачтарыбыздын тиги квалификациясы начар, эмне үчүн мугалимдерибиздин деңгээли начар деп ушинте беришет да, элчи. Бирок салыкты көтөрсө эле урдап кетип атышпайбы деп коюшат да. Негизги бар ошондой. Салык төлөсөк эле 1 сом төлөсөк, анын 60-70 тиын урдап кетип атышат, каяка кетип атат, төлөп эле атабыз депчи. Негизи бул жерден эки жак тең күнөөлүү деп койсок болот да. Бирок эң биринчи күнөө бул жер мамлекет тараптан да, анткени биз элге жеткире албай атабыз да. Мен биз дебейинчи, ошонун ичине мен да кошулам да, анткени мен да жакшы жаманбы эл агартуу тармагында иштеп жүрбөймүнбү.
Ошон үчүн салыкты төлөш керек. Бизде салыктын мындайча айтканда мойнубузга алганы көп деле эмес, бир 22-23 эле пайыз да. Өнүккөн мамлекеттерде сиз айткандай 50%-тен ашык. Аларга укмуш болот да. Укмуш төлөйт. Мисалы 1 миллион сом утуп алсаң, мисалы да, 1 миллион доллар утуп алсаң, 500 миңден ашыгын мамлекетке бересиң. Алып коет да, сени сурабайт даже. Бизден 1 миллион сом утуп алса, 50%-ын алып койсунчу, эртең митингге чыгат да, эмнеге алып койдуң, мен өзүм утуп албадымбы депчи. Мисалы эмнеге аласың депчи. Бирок мамлекеттин кызмат жагынан же башка пайдаланганга баары даяр туура. Ошол эле жолду, ошол эле жакшыбы жаманбы школубуз бар, больницабыз бар дегендей, суу келип атат, крандан суу агып атат. Ошолордун баары эле расход. Эми биякты биз элге түшүндүргөн ишибиз аябай чоң аксап атат да. Эмнеге биз элге жеткире албай атабыз да? Маселе ушунда болуп атат да. Биринчиден, бүгүнкү күнү биз 30 эле жыл болду да, мындайча айтканда жаңы кубулуштарга, мындай социалдык, идеологиялык, экономикалык, мындайча айтканда бир өзгөрүштөргө кабылып баратабыз да. Бүгүн башка бир ой жүгүрткөн, башкача ой жүгүрткөн кишилер, жаштар азыр мындай аренага чыга элек. Бар келатат мындай, бирок көбүн эсе сиз, мен, орто муундагы кишилер, капитализмди да, социализмди да көргөн кишилер, биз ошонун до конца ар жагын көрө албай атабыз. Мындан ары эмне болуп кетет деп. Анан ошол ички руханиятты дагы, маданиятты дагы мындай ар бир нерсенин, экономиканын маданияты да бар да. Салык маданияты, Эмгек этикасы бар. Эмгек этикасы бар. Ушулардын баарын биз жеткиришибиз керек да. Кыргызстанда эң кызыгы ушу, мисалы мен мына прямой эле нерсеге айтып коеюнчу, финансовый грамотность дегенди азыр бүт эле эметип жүрүшөт да. Тренинг жасап Бүт эле тренинг жасап атышат. Даже улуттук банк финансовый грамотность менен жүрөт. Мен түшүнбөйм, улуттук банк менен эмне иши бар? Биякта 70-ке жакын вуз жүрөт да. Ошол эле мисалы ислам принциптерин каржылоо деген. Аякта улуттук банкта жүрөт да, мисалы да. Анан бүгүнкү күнү салык маданиятын деп мындай угушумча, салык маданиятын салыкчыларга жүктөп коюп, бүгүн салыкчылар салпаңдап жанагы окуучуларга, кичинекей школьниктерге салык маданияты кандай болуш керек, эмне болуш керек деп сабак берип атышат. Сабак берип атышат. Мындан бир 7-8 жыл мурун экономика деген сабак бар болчу мектептерде, 7-8 сабак. Аны алып салган кереги жок, балдарга экономика эмненин кереги бар эле. Андан көрөк биз башка бир нерсени айтабыз деп. Интегрированный курс болуп калды го. Тигинесинен алып, мунусунан алып, коштуруп 3-4 предметтерди коштуруп. Ошон үчүн биз баягы жакында эң популярдуу бир китеп жүрөт. Мен да жакында карап чыктым. Роберт Кийосаки деген кыйын киши бар экен. Ошо бедный папа, богатый папа дегендей. Бай жана кедей атабыз деп анан экөөнүн мисалын да келтирген. Эми бирок чет өлкөдө жана мен айтып аткан капитализмдин фундаментальный эмелерин, ошонун даже карама каршыларын дагы окутат да. Ошол Лениндин 54 томун, Карл Марксты окутат, ушундай болгон, ушундай теория бар. Бирок бүгүн могу действовать этип атат. Биз жашап атабыз. Бул туура, бул туура эмес деп. Биздики колго тийген нерсени эле окутуп атабыз да. Ошон үчүн мен жанагы айтып аткан нерсем бүгүн экономикалык теория жана политэкономия деген ушундай бир масштабтуу, фундаменталдуу бир жакшы нерсе бар да. Азыр көбүнчө бизди көрүп аткан кишилер айтаар эми
экономикалык теорияны окуп атпайбызбы деп. Ооба. Же болбосо теория экономики деп фундаменталды. Политэкономия дегенди унутуп калды. Асыл жок да политэкономия. Аны эч ким окубайт экен. Сабак бербей басып, мустардан. Эми кирдик, азыр эле жаңы эле бир магистратурага программага кирип атабыз. Ошону анын жанагы жүрүм-турум экономикасы, поведенческая экономика деп коет. Жүрүм-турум. Бул эми баягы өзүнчө бир багыттар да. Жана силер айтып аткан креативдик экономика, булардын баарын бир бириктирип, бир системага салып, анан окутуш керек да. Ошон үчүн Жүрүм-турум деген экономикалык эмне деген ошол? Түшүндүрбөсөң ошол негизги багыттары эмнеде, негизги максаттары дегенде. Эми бул маркетингдин бир түрү да. Маркетинг түрү да. Мисалы эми силер психологияга жараша свет аласыңар, эме аласыңар. Кийим аласыңар. Азыркы керекни эртеңки откладывать этесиңерби? Же чогулуп келип бир коллектив бирдеме алган ошол ошону түшүндүрөт негизги принциптерин. Өзгөчөлүктөрү ушундай да, баягы көп кырдуу да. Бул аябай бүгүнкү күнүн баягы мындайча айтканда психологияга жакыныраак да. Психология. Бул экономика психологияга жакынбы, же илимге жакынбы? Кээ бир эксперт айтып атат, бул экономика, бул эконом теория бар дейт. Бирок практикасын карап көрсөк, фондовый рынок же бирде болгондочу, пандемияны эч ким улуу божомол же катары далилдей албайт депчи. Мындай, ошону ишенесизби же ишенбейсизби? Эмне үчүн мындай сөздөр чыгып атат? Экономика, математика туура болуш керек бир жагынан, да? Бирок психология жагы факторлор көп да. Экономиканы өзү мындайча айтканда баягы которгондо мындай үй тиричилиги деген сөз да. Үй тиричилиги. Анан бул жерде баары камтылган да. Биякта саясаты да бар. Биякта жана мен айтып аткан турмусу да бар. Биякта экологиясы да бар. Биякта ошо техногендик дагы бир нерселер болсо, мунусу да бар. Биякта ошол бир жаратылыш жагынан да. Үй бүлөнүн ичинен бирөө туура эмес бир нерсе кылып, акчасын уурдап кетсе, ошол үй бүлөнүн бюджетине тиешелүү болот деген компоненттен бул мындай жалпы камтылган нерсе да. Бирок баары ошол баягы бүгүнкү күнү биздин түшүнүгүбүз боюнча кийиниш керек, анан ичиш керек, жеш керек, кийиниш керек, үстүбүз түгөл, анан ошонун баарын экономика катары көрүп турган чагыбыз да. Физикалык көбүн учурда, физиология жагынан ошонун баары экономикада. Эми бияка сиздин сурооңузга жооп бергенде анан бияка кошула берет. Философиясы кошулат, дини кошулат, ошо дин биздин эмегечи. Жаңы технологиялар кошулат, ошол жакшы болуп кетсе экен депчи. Бирок негизги экономикалык идеология бүгүнкү күндө жанагы мен айтып аткандай Бреттон Вуд 2 болобу, же болбосо Ямайский конференциянын дагы башкасы болобу. Бул экономикалык идеология кандай болуш керек деген маселени кабыргасынан коюп, бияка социологдор да көп иштеп атат, политологдор да көп, окумуштуулардын эмгектери чыгып атат. Мен сизге айтып кетпедимби жагы современная политэкономия деген сабак. Бүгүнкү күнү глобалдаштыруу бүгүн баягы 2-ге бөлүндүкпү же 3-кө бөлүндүкпү, кандай болуп калды дагы түшүнбөйбүз. Анан бирок эң кичинекей корабль бар да, бул Кыргызстан деген. Дүйнө жүзүндөгү чоң океандын арасындачы. Эмне үчүн кичинекей корабль? Ушул кичинекей корабль айнанайын толкун менен же бир чоңураак корабль сүзүп кетпесин деген деш үчүн биз ошону бир өзүбүздүн бир жакшынакай бир экономикалык жана идеологиялык деги эле ушул багытта жалпысынан мындай саясий бир жакшы бир фундаменталдуу бир документ түзүп алып анан
алдыга жылышыбыз керек да, менин оюмчачы. Эң негизгиси көбүнчө айтып атышпайбы, курсак тоюп, бутубуз бүтүн болсо, наныбыз болсо болду, калганыбыз өзүбүз эле иш кылып кетет элек депчи. Негизи ал туура эмес да. Ошо мен айтып аткан жана экономикалык идеология бул как раз таки жана курсак тоюп, үстүңө жакшы бир нерсени кийип, анан жакшы машинени айдагандан кийинкиси эмне болот деген сөз да. Ага ким жооп берет? Кээде айтып атышат, ушу дин бар, ушу динге баарын чечет ал деген. Чечет деген. Анан биз ага деле макулбуз, бирок ушуну бир илимий бакыты менен бир көрсөтүп алышыбыз керек да. Бул эми баягы Кыргызстанга эле тиешелүү маселе эмес, бул дүйнө жүзүнө тиешелүү маселе. Чоң маселе бул. Чоң маселе. Мындай суроо да сизге. Бүгүнкү күндө санкция болуп атат, сиз билесиз жакшы. Бул санкция таасир берип атабы дүйнөлүк экономикага? Же берген жокпу? Же бул жөн эле мындай коркутуу, эч кандай пайдасы жок? Жок, кандайча берип атат да, түздөн түз берип атат бүгүнкү күндө. Мисалы Россия экономикасына, Европанын экономикасына жана баа боюнча, ценообразование боюнча, энергоресурстар боюнча, ошол эле күнү Америка Кошмо Штатында инфляциянын каты жүрүшү мисалы да. Мындайча айтканда, кээ бир американский экономисттер бул путинская инфляция деп коюп атышпайбы? Эми ал негизи путинский инфляциябы же эмне инфляция мен билбейм, бирок инфляция болуп атат. Цепочкалар Украинадан келген, Россиядан келген, ошолордун баары үзүлүп калып, анан баа өсүп, анан жумушсуздук пайда болуп атат көбүн учурда. Жумушсуздук пайда болсо социалдык мындай чыңалуу көбүрөөк болот. Ошол эле Европада биз көрүп атабыз, эми мен баягы айтпайм, аябай чоң масштабта деп. Бирок ушинте берсе, бир маалда бир чоң масштабтуу бир нерсе керек да. Тарыхта биз билебиз да, баягы чоң масштабтуу, мисалы эми мен биз изилдеген, биз окуган нерселерди айтып коеюн. 1905-жылы бир Россияда бир чоң эме болду эле, анан 1917-жылы болду эле. Бул баягы социалдык жарылуу да. Эмнеден келип жарылып атат? Биринчиден баягы түшүнбөстүктөн, анан элдин буту бүтүн эмес. Быйыл Казакстанда болбоду. Алардын бюджетин караганда социалдык үчүнчү революция болду. Ошол эле Казакстан мисалы, анткени вроде мындай карасаң инфляция акчаңды жеп кетип атат. Вроде көп эле алып аткан болосуң, бирок баягы корзинаң азайып атат да. Акча көп. Азык-түлүк корзинасы. Азык-түлүк корзинаң аз. Бул баягы психологический эме да, алдамчылык да. Биринчи көп алдым деп магазинге барасың, жакшы эле, 2000 сомго көп алдым деп. Анан баягы продуктун алсаң эле дагы еще жетпей калган сыяктуу да. Аны ушинтип келип, акырындан келип капиться этет да, бир мындай социалдык жарылуу болуп кетпеш. Мамлекет же болбосо атайын органдар же социалдык службалар ошону карап, мындай байкап эмеш керек да. Мен сиздин да айтайын, бул эми адам эки чоң нерсеге аябай недовольный болот да. Коом, адам. Биринчиден, эгер баягы атайын правительство деп айтпайбызбы? Ошол элдерди алдаса, туура эмес кылып алдаса, коом, значит, буга недовольный болот да. Экинчиден, эң недовольный болгон бул баанын өсүшүнө да. Бул психология, эчкимге жакпайт. Эчкимге жакпайт да. Как только баа өссө, элдин баары сөгүнө баштайт да. Бирок бул сөгүнгөн барып жакшы нерсеге алып келбейт да. Ошон үчүн эми бааны көтөрүп, эмне эле, бааны кубалап жеткире албай атсаң, эгер астына көтөрүлүп кетип атса, значит, бияктан сенин кирешеңди көбөйтүүгө аракет жасашың керек да.
Уже убакыт кетип атат. Аябай чоң теманы көтөрүп, сөзсүз биз дагы дүйнөлүк экономика жөнүндө эл аралык мамиле боюнча сүйлөшөбүз. Анан сиз билесиз да, бир Америкада Кошмонтов Раматуллов бир сенатор болчу. Ал экономика теорияны бир мамлекеттерде чоң Орусияны жөнүндө айтпадыбы? Орусия бул мамлекет эмес, бул үчүнчү бензоколонка деп өтмөшү. Мындай кээ бирлер саясатчылар экономика менен саясат суроолорду бир жака апарып, өзүнүн максатына жеткенге мындай багыт кылат экен да. Сизге чоң рахмат. Мен ойлойм бул аябай бүгүн кызыктуу маек болду. Сизге чоң рахмат. Анан урматтуу угармандар, көрүшкөнчө дүйнө дүбүртү программабыз аяктады. Жакшы болуңуз. Рахмат. 18 months has seen France suffer 3 flingues algériens dans les années 90. Дүйнөдө эмне кеп? Дүйнө бүгүн жана эртең. Булардын баарын угармандарга кабардар кылган Дүйнө дүбүртү программасы.